Жалал Абад шаарындагы Жеңиш кичи районунун тургундары буга чейин ал аймакта бала бакча жоктугунан алыс болгонуна карабай балдарын шаардын борборундагы бала бакчаларга ташып убара тартып келишкен. Эми жаңыдан курулуп жаткан заманбап 50 орундуу бала бакча колдонууга берилсе, жашоочулар бул кыйынчылыктар аз да болсо артта калат деп кубанып отурушат. Садик курулуп атканын угуп, айылыбыз өтө кубанычта. Бала чакабыз дагы кубанычта, балдарыбызды берип жумушка шаарга жакыныраак орношобуз деп сүйүнүшүп атышат. Şu sadık düşkününe bardığısı şu şarkı slimikten çelek biz de özümüzün ayılda özümüzün göçözde sadık var dep slimikten atağız. Kuday bürse жазга tapşırıp kalsa baldarız bari şu nevere çevirleriz şu sadıkta çoğuşup öz bilimlerini alışat деген ümittebиз. Жаңы бала бакчаны курууга жергиликтүү бюджеттен 22 миллион сом каралган болсо, өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгы менен анын наркы 19 миллион сом деп бааланган. Учурда курулуш иштерин тендерден уткан Астас Строй компаниясы алып барууда. Декабрдан баштап неме кылып атабыз. Буну август айында биз тапшырышыбыз керек эле. Кудай кааласа июндарда тапшырып чыгып кетебиз деген үмүттө турабыз азыр. Жеңүүчү компания курулуш иштерин өткөн жылдын декабрь айында баштаган. Ага 30 жумушчу тартылып, жумуш иштери кызуу жүрүүдө. Белгиленген келишим боюнча бала бакчаны август айында пайдаланууга берүү пландалган. Бирок аба райынын туруктуулугу жана жумуш иштери өз нугунда жүрүп жаткандыктан пайдаланууга июнь айында берүүгө ниет кылышууда. Ишибиз азыр Кудайга шүгүр эле аба райына карабастан жакшы ишибиз жүрүп күндө эле иш болуп атат. Кээде суук болот, суук болгонуна байланыштуу ишибиз кечире калай башталбаса, күнүгө жакшы иштерибиз убагында өз убагында курулушчулар өзүнүн мөөнөтүнө бүтүрүшкө аракет кылып атат. Бул эми келечекте жаш балдардын садиги болгондугуна байланыштуу биз эми ошол жаштарга канча дагы кичине аз да болсо кыйналсак дагы ушулардын келечеги үчүн бул садикти эртерээк бүтүрүрсөк, ошол бизге чоң ийгилик деп ойлойм. Эске сала кетсек, шаардагы Чыңгыз Айтматов аймактык башкаруусуна караштуу Жеңиш кичи району адырдын үстүндө жайгашып, 5 миңден ашуун калк жашайт.